Жалал Абад областы, Аксы району, Сали Жорабаев атындагы номер 65 жалпы орто билим берүүчү мектеби 8-Б класс тарбиялык саат класс жетекчиси Жумабекова Гүлмира Амангелдиевна. Саламатсыңарбы, урматтуу мугалимдер жана менин сүйүктүү окуучуларым. Дайыма ачык кабагым, дайыма ачык сабагым, суроо салып билейин, маанайыңар кандай бүгүн балдарым. Азаматсыңар, анда силерди бүгүнкү эне тил майрамы менен куттуктап, бул гүл менден силерге белек болсун. Сабактын темасы кыргыз тилим көлдөй чалкып жаткан тил, зор тарыхты өз ичине каткан тил. Сабактын максаты окуучуларды өз эне тилин сүйүүгө, кадырлап барктап билүүгө, кыргыз тилин улуу, көркөмдүү, укулуктуу тил экендигин баса белгилеп, анын өнүгүшүнө зор салым кошууга тарбияланышат. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда биз кыргыз тили жөнүндө ар кандай маалыматтарга ээ болобуз. Кыргыз тили жөнүндөгү көркөм окуулар, улуу инсандардын айткан учкул сөздөрү, макал лакаптарды биле алабыз. Тилиң барда сулуусуң да улуусуң, тилди баркта падышаң да куруучуң, эне тилде сайрайт бакта булбул да, тилиң менен сен бийиксиң, улуксуң. Эне тилим нечен кылым карыткан, карагыла ачып өткөн тарыхтан, өз тилинде сүйлөп кыргыз элибиз эне тилин жоодон сактап калышкан. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай бийик, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурда 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан баардык бекендештеримди 23 сентябрь тил майрамы менен куттуктаймын. Ооба, улуу майрам деп айтууга негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот. Элдүүлүгүн жоготкон элде эч качан мамлекеттүүлүк деген түшүнүк болбойт. Башка элдерге сиңип жок болуп кетет. Тарыхта жүздөгөн элдердин башка элге сиңип жок болуп кеткени баарыбызга маалым. Ошонун баары алгач тилин, андан соң дилин, анан барып элдүүлүгүн жоготкон. Демек, тилибизди көздүн карегиндей сактап, байытып, өстүрүп, өнүктүрүү ар бир кыргыз атуулунун милдети. Элибизди эл кылып, улут катары таанытып келаткан улуу белгибиз бул эне тилибиз. Кыргыз тили. Элсиз тил болбойт, тилсиз эл болбойт. Анын сыңарындай кыргыздын кыргыздыгы анын эне тили аркылуу билинет. Эне тили аркылуу даңкталат. Аны эмесе окуучулар кыргыз тилин даңктаган кандай көркөм окууларды билесиңер? Эне тилим, улут тилим сүйгөнүм, сеннеп жүрүп, дала ирет күйгөмүн. Тил дайрасы кечип өтүп, ичаак мен кенен басып, туулган жерде жүрөмүн. Эне тилим, менин ыйык сезимим, туура сүйлөп, туура жашап жүрөмүн. Башка бирөө доо кетирсе тилиме, дилим менен тил отуна күйөмүн. Расулберди Мамбетов. Кыргыз тилим, кыргыз үчүн жаралган. Кымбат баасын улутунан алалган. Эң биринчи апа деген сөз чыгып, ошондуктан эне тил деп саналган. Эне тилде эне сүтү ширелген, балдарына эне атайлап жиберген, бириктирип ой максатын тилеген, бир улутту ошол тилге имерген. Кыргыз тилин кыргыз эли сыйлаган, калк кубанса кубанып, капаланса ыйлаган, манас менен эр төштүктү таштабай, кылымдарды сактап келди кыйладан.
жандын дили болот. Эне тил жүрөгүмдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңгурт дейли. Эл алдына чыгарбаган сыры болот. Dilim sırrın açtı dünyanı. Ene dilim başka dildi öğretti. Ene dilsiz tanır benim elim diye. Ene dilsiz tanır benim cerim diye. Эне тилим нечен кылым карыткан. Карагыла ачып көрүп тарыхтан. Өз тилинде сүйлөп кыргыз элибиз. Эне тилин жоодон сактап калышкан. Эне тилде улуу манас сүйлөгөн. Акыл айткан багай эне тил менен. Алманбетта чоро болуп манаска. Кыргыз тилин өз тилиндей сүйлөгөн. Жел береп кыргыз туусу, кызыл туусу дүйнөгө накта таанылып бара жатат. Максаттын жаңылаган кыргыз элим тарыхтын санжыр алып бетин ачат. Эне тилим эчен кылым карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Тилибиз ырларга, макал лакаптарга, учкул сөздөргө бай, көрөңгөлүү тил болуп саналат. Кезекти макал лакаптарга жана учкул сөздөргө берели. Ömür kıska, tuğulgan soň ölmek bar. Жақсы сөздü, tübölüktü, ölböt al. Mahmud Kashgari. Дил адам баласынын өз ара пикир алмашуусунун маанилүү куралы. Ленин. Dil eldin авторитети. Чыңгыз Айтматов. Тилдин тазалыгы, дилдин тазалыгы. Tilden bal da tamat, u da tamat. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Адамдын даңкын чыгарган да тил, тарпын чыгарган. Оздун көркү тил, тилдин көркү сөз. Улуу тоонун уларындай үн каткан. Эне тилим мекен тили сыймыктан. Мекен менен бак таалайым киндиктеш, мекен тили ата журтум Кыргызстан. Касиеттүү эне тилибиздин уйткусу, көрөңгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам эркиндигине көкөлөтчү канат бутак болоруна ишенебиз. Ошондуктан балдар улут дөөлөт уйган эне тилибизди дайыма ыйык тутуп даңазалап жүрөлүк. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктайбыз. Кыргыз тили деген сөзгө сиңфейин түзөбүз. Синфейн, кыргыз тили ыйык, кудуреттүү, сүйлөйбүз, жазабыз, ырдайбыз. Кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс тилим, эне тил. Үйгө тапшырма, эне тилим, эне сүтүм деген темага дилбаян жазып келүү. Көңүл бурганыңарга рахмат.